Муну биздин залкар аксакалдарыбыз бекер айтып кеткен эмес. Ар бир нерсенин сурагы келет. Эгерде биз алган акчалардын баарын өндүрүшкө салып, өндүрүшүбүз күркүрөп өсүп, кетип, ошол өндүрүштөн түшкөн пайда менен биз карыздарды жабабыз деген программабыз болсо, мен колдоп, кол чаап карап турам. Өндүрүш жок да. Алган карыздардын бүтүндөй баардыгын эсебинен тротуар куруп атабыз. Үйлөрдү куруп атабыз. Ким алат аларды? Ким ала алат? Ал эмне пайда алып келет эртең? Биздин акча ичинде гана буралбастан, биздин акча сыртка кетет. Баланс тескери. Алган акча кайра эле сыртка кетип калып атат. Сыртка эселеген эмне менен кетет. Тескери сырттан акча алып келүүгө багытталса, Ал башка маселе. Экономиканын өзүнүн мыйзамдары бар да. Бизге канча доллар түшсө, республиканын ичинде калса, элдин чөнтөгүндө калса, ал өлкө байыйт. Бирок түшкөн акча кайра 2 эсе көбөйтүлүп сыртка чыгып кетип аткан болсо, бул эртеби кечпи бир чоң маселе жаратат да. Бизде ушундай да. Баары сырттан келет да. Иштен өндүрүлгөндөрүбүз саналуу гана нерселер да. Алар дагы уламдан улам кыскаргандан кыскарып баратат да. Биз мындан 7-8 жыл башта жок дегенде жашылча жемиштер менен өзүбүздү камсыз кылууга мүмкүнчүлүгүбүз болуп калган. Баягы күнөсканалар курулуп, бадыраңдар, помидор, болгарлар бар ушу ар бир колунан келген кыргыз күнөскана куруп дыйкан болуп баштаган. Азыр ошо күнөсканалардын ордуна баары тыптыйпыл болуп жоюлду дагы. Белгисиз бир имараттар курулуп атат. Бадырың, помидор, бүтүндөй жер жемиштердин баары сырттан ташып келип атабыз. Сыртка кызылдай доллар менен кетет. Кошуналар менен чек араны ачтык дегенде ошондо айттым мен, калпакты көккө ыргытпа кыргыз. Чек аранын ачылышы биздин элибизге чоң соккусун берет. Себеп Өзбекстанда газ арзан. Жашылча жемиштер тыйын. Биздин өндүрүүчүлөргө каттуу сокку урат. Демпинг болот. Биздин бадыраңды өндүрүүгө 90 сом керек болсо, Өзбекстанда бадыраңды өндүрүү үчүн 30 сом керек болот. Ал 40 сомго сатса 10 сом пайда табат. Биз 10 сом пайда табыш үчүн 100 сомго сатышыбыз керек. Эгер эки бадыраң турса, бирөө 40 сомдон, бирөө 100 сомдон, кайсыны сатып аласың? Бул жөнөкөй эле логика.